Саламатсыздарбы? Биздин эң биринчи сабакта жалпы криптовалюта жөнүндө түшүнүк бере кетсек, криптовалюта деген бул жөнөкөй тил менен айтканда, биринчиден бул санариптик акча. Муну колуңузга кармап санай албайсыз, банкка алып барып счетуңузга сала албайсыз, үйгө сейфке сактай албайсыз. Бул болгону интернеттеги санариптик акча. Эч бир мамлекет же эч бир банк мунун баасын көзөмөлдөй албайт. Криптовалютанын баасы суроо талап аркылуу жаралат. Эгер кандайдыр бир криптовалютага суроо талап көбөйсө, баасы көтөрүлөт. Эгер суроо талап жок болсо, анда анын баасы төмөн түшөт. Криптовалютаны колдонуп кантип акча тапса болот? Эң биринчиси баарыңыздар угуп жүргөндөй майнинг. Эгер майнинг эң башында биз колдонуп жүргөн кадимки компьютер менен ишке ашса, азыркы убакта биздин жумуштагы же үйдөгү компьютер менен майнинг кылуу мүмкүн эмес. Ал үчүн атайын оборудованиялар болот. Стейкинг бул сиздин мындайча айтканда банкка депозитке алып барып акча салган менен салыштырсак болот. Андан кийин үчүнчүсү холдинг деп коет. Бул классикалык инвестиция. Мисалы биткоинди же эфириумду аласыз, 3-4 жылдан кийин кайра сатып ийесиз. Төртүнчүсү P2P платформа. P2P торговля деп айтылат. Бул ушул биздин курсубуздун темасы. P2P бул англисче peer to peer деп айтылат. Мындайча айтканда, эки адам ортомчусуз өз ара бааны келишип алып сатуу процесси. Биз колдончу платформа бул Binance. Бул криптовалюта дүйнөсүндө эң алдыңкы биржалардын бири болуп эсептелет. Кошумчалай кетчү нерсе бул азыркы 2 мүнөт 3 мүнөттүн ичинде криптовалюта жөнүндө айтып берүү мүмкүн эмес. Бул үчүн атайын курстар бар. Кааласаңыздар бекер YouTube'дан видеолорду көрсөңүздөр болот. Мисалы майнинг жөнүндө өзүнчө бир 5-6 сааттык видеолор бар. Стейкинг жөнүндө мунун ар бири өзүнчө чоң тема. Эгер кызыксаңыздар, ошол YouTube'дан же Google'дан жазып холдинг деген эмне, стейкинг деген эмне, майнинг деген эмне, вообще криптовалюта деген эмне деп кенен маалымат алам десеңиздер, анда Google менен YouTube'дан сурасаңыздар болот. Анда эмесе кийинки сабакта көрөбүз.